Мыктыбек Арстанбек Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Тележурналист, маданиятка эмгек сиңирген ишмер. Урматтуу билермандар, учурда Мыктыбек Арстанбек агайыбыз Мекке шаарында жүрөт, умрада. Сиздерге ошол жактан видео суроо жөнөткөн. Мониторго көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, алгач мен сиздерге ушул суроого негиз болгон бир-эки факторду көрсөтүп коеюн, анан кийин суроону берейин. Урматтуу билермандар, алгач бул фото сүрөткө көңүл буруңуздар. Мына бул шамдарга, чырактарга көрүп турасыздар, Мына. Эмнени байкап атасыздар? Бул шамдардын учтарында кандайдыр бир шиш нерселер, эң үстү жагын карасаңыздар, мындай шиш ийнеге окшогон нерселер чыгып турат. Көрүп атасыздарбы? Көрүп атабыз. Эми жакшылап көрдүңүздөр. Эми мен сиздерге суроону берейин. Видео суроо. Ассаламу алейкум, урматтуу билерман ордо оюнчулары. Эми менин суроом. Мына менин артымда турган лампа, кадимки эле мечитке кире лампа. Ушул лампанын жана башка ушундай асма эмеректердин дээрлик бардыгынын учтарында зымдар ушундай шиштер коюлган. Меккеде, Мадинада аябай көп объекттерде, керек болсо харам мечиттеринде да ушундай шиштер асма шамдардын үстүндө аябай жолугат. Азыр ушу мейманканалардын терезелеринде ушул шиштер, атай тикендер коюлат. Суроо. Эмне үчүн? Кетти убакыт. Эмне үчүн шиштер коюлган дейт? Башка вариант. Бул биринчи вариант. Дагы. Куштар аякта аябай көппү? Дагы башка вариант. Коргоо болуп атат да, коргоо максатта гана. Азайлы болот. Элдин дүйнө жамандык. Тегерекке уя саласыз ушундай. Уя саласыз. Жок. Эмне люстра? Люстра башка жерге. Люстра дайым жарык болот. Жарыкка келет жанагы. Жандыктар келет. Кечинде келет. Жок. Анан чимчиркелерде эле келиши мүмкүн. Ал жерде ичи көйлөк канаттуу да бул. Ооба. Көйлөгү бирок канаттуу. Башка чимчиркеге жок. Чимчиркеге кереги жок. Бардык жерде, бардык жерге мына карагыла. Уядан башка дагы ал жерге кандай сакташ? Уядан башка алмаштыруу жерегесин кармап чыкпайбы? Алмаштыруу. Алмаштыруу үчүн эмеспи? Урлар үчүн бар. Жок, мечитте урлар анда ислам. Ал жака чыгып алуусу. Ал жерде аны алмайт. Асты эмес, үстү болот. Башка вариант канаттуу. Убакыт аякталат, Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Илгиз мырза жооп бергенге аракет жасайт. Илгиз мырза, эмне үчүн бул шамдардын, мына көрүп турасыз, үстүлөрүндө ушундай шиштер ушундай бар? Урматтуу алып баруучу, биз дүйнө жүзүндө көптөгөн эстеликтерден байкайбыз. Аларга баягы токтор, электр токторун улап коет, же үстүлөрүнө зымдарды коюп коет. Мунун бирден бир максаты ошол нерсени адамдардан, жаныбарлардан коргоо да. А бул жерде түрдүү учтуу шиштерди кадап койгон себеби, эгерде канаттуулар келип ал жерге уялап же жумуртка коюп, ушундай турак жай кылып алышы мүмкүн. А бул ийнелер, бул шиштер аларга тоскоолдуктар жаратат дагы, натыйжада ал жерге канаттуулар келе албайт да, мүмкүнчүлүк жок. Максат ошол зданиянын ичин, ошонун жандарын, жаныбарлардын мындай коргоо, сактоо, мындай тазалыкты сактоо ушундай максат. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Видео иретинде берет, туура жообун көрөлү. Туура жообу албетте күбүчкөндөр жана канаттуулардын ошол жерге конуп булгабастыгы үчүн. Рахмат. Жооп туура. Негизинен туура. Күбүчкөн канаттуулардын ошонун үстүнө конуп булгабастыгы үчүн же ошол жерге же полго же адамдарга кандайдыр бир ыңгайсыздык жаратпаш үчүн ушундай шиштер коюлган.